Акыркы учурларда Кытайдын Тибетинде жашаган кыргыздар тууралуу маалымат чоң кызыгууну туудуруп, көпчүлүк көңүлүн бурууда. Географиялык жактан алыста болсо да, Тибеттин тоолорунда кыргыз тектүү эл жашаарын жеке изилдөөчүлөр айтып келишет. Ошонусун кылып жүрсөм эле бири айтып калышты, кан тамыры көнүп, бир аябай дарыгер киши бар экен депчи, кыл тамырчы. Элдин башыга кирип атты дейт. Анан ага да кирип, анан эле баягы кан тамырын карап атсам, мынтип кармап атат да ойлонуп калат. Муну ысык турбайбы? Ысык го дейт. Анан эле мен баягы шашып кеттим. Ай, салам алейкум десем, көкөрсө салам алейкум деген сөздү түшүнбөйт экен аларчы. Унчукпай калды. Анан сиз ысык деп атасызбы десем, ай, сен да билесиң ысык дейт. Ошондон таанышып калдык. Жолдош Султан мырзанын айтуусунда алардын сырлуу жашоосу адам баласынын өнүккөн жан дүйнөсүнүн бийик үлгүлөрүнө жетишкендиги жашоосунан байкалат. Силер каяктан кыргызсыңар? Биз ушул жакта, ушул Улкасадан 1000 километр алыс турабыз. Анан андан башка кыргыздар барбы десем, ой, кыргыздар буякта көп. Кокту кылыптын баары кыргыздар дейт. Ал кыргыздардын баарын кытайлар кушуруп арачылы камап салышкан. Чыгарбайт, элге катыштырбайт. Ошондо эң биринчи жолу уккам. Ошондочу андан дагы Алаку деген тоонун жактардагы кыргыздар бар. Өзгөчө кыргыздар аяка далай аламалар барып билим алып турат депчи. Биз медитация деп коебуз. Алар тунуп, ошол акыл эсин токтотуп сүйлөшпөйт. Эми баардыгынын таң калыштуусу бул элдин аз сүйлөгөнү таң калтырды да. Мен мисалы үчүн барганда аяк бук болуп кеттим да, анткени эч ким менен сүйлөшпөйсүң. Аяк болсо кыска жооп берип коюшат. Анан бири-бири менен баш ийкешип эле жылмайып, мимикалар менен сүйлөшөт да. Анан сүйлөөнүн деле кажети жок экен да негизиненчи. Анткени бүт баары белгилүү, бүт баары жакшы экен да. Аякта мисалы үчүн таң калыштуу нерсе ошол жердеги адамдардын бири-бирине болгон мамилеси таң калыштуу, аябай жакшы, бири-бирине болгон мамилеси жакшы экен. Мен бир да көргөн жокмун, ошо биринин көңүлүн калтырып, бири менен сүйлөп, мындай эметкенчи, жамандап дегенчи жок экен да. Муну чынында бизде кыргыз элинде муну пейил деп коет. Пейилиңен тап деп коет го.